Партия курамы күн өткөн сайын татыктуу коомдук саясий инсандар менен толукталып, колдогондордун санындагы жаштыгына карабай өсүүдө. Буга мисал Жалал Абад шаарына чогулган элдин санын айтууга болот. Ал эми бул шаарда партиянын таламдаштары өзгөчө көп. Ал эми жергиликтүү шаардык кеңеште өнүгүүнүн депутаттары татыктуу орунга ээ болушкан. Мында улам шаар жашоочуларынын социалдык абалын жакшыртууга дагы дарамети жеткиликтүү. Так ушул депутаттардын салымы менен бүгүнкү күнү убагында так сынга калган ушул площадьтын өз убагында бүткөрүлүшүнө тикелен-тике туруп беришти. Жалал Абад эли менен болгон жолугушууда Өнүгүү прогресс саясий партиясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев куруу сөз эмес, элден келген суроолор менен башталды. Анткени ар бир саясатчы өз маалымат булагы аркылуу ар кайсы кабарды электен өткөрбөй бере берет. Ошондуктан эл өкүлү баардык чындыкты менден уккула деди. Биринчи суроо Улуттар биримдиги партиясы жөнүндө. Улуттар биримдиги партиясы 2013 жылы 7 октябрда кол коюшуп, парламентке чогуу барабыз деп кол койгонбуз. 28 майда мына кечээ Улуттар биримдигин саясий кеңешинин мүчөлөрү келип биздин партияга, биздин партия саясий кеңеш мүчөлөрү менен отуруп сүйлөшүп, алар өздөрүнүн сөзүн айтышты. Ушу Улуттар биримдиги партиясы Өнүгүү партиясына ийгилик калады, ак жол калады, ошол жеңиште уткула деп бизге жакшы сөздөрүн айтып кетишти. Ошондуктан урматтуу туугандар, бул жерде ар кандай сөздөр боло берет, ар кандай ушактар жүрө берет, ага сиздер ишенбегиле, мен болгондой айтып келетем урматтуу туугандар. Бул жолугушуу эл менен ачык айкын саясаты жок баарлашуу болду. Анткени карапайым элдин курсагын сасык саясат тойгуза албай тургандыгы айдан ачык. Эң башкысы коопсуз, кубаттуу мамлекетте жашоо, деди партия өкүлдөрү. Мухаммед пайгамбар айткан экен, адамдын денесинде бир муштум эт бар. Ошол эт таза болсо, бүткүл дене таза болот деп. Ал эмне деп сураганда, ал жүрөк деген экен. Урматтуу агайын туугандар, жүрөгүңөрдүн таза болушун, өнүгүү деп согушун каалайм. Жан баккан жигиттердин доору бүттү. Өнүгүүгө кезек келди. Бардыгыбыз бир билекке биригип, бир муштумга түйүлүп, бардыгыбыз өнүгүүгө келели, урматтуу мекендештер. Өнүгүү прогресс жаш, бирок ишенимдүү партия. Андыктан убада бергенге уста, бирок колунан эч нерсе келбеген саясатчыларга жол жок дейт мында чогулгандар. Мен бекер келген жокмун күндүн ысыгында. Могу салмагым менен ушул акалап күлөп. Мени атайын жиберди. Айнанайын, жанакы Бакыт дегенинин эли менен жолугуп атыптыр. Барып туруп, элдин атынан, ошо дыйкандардын атынан, жүрөк оорулардын атынан, бизге кам көргөнү үчүн энелердин атынан бир жакшынакай салам айтып койчу. Ушундай ушул жигит келип 3 жылдан бери ушул көл айланып бизге чоң жардам берип жүрөт деп. Бакыт эргеш ошол саламдарды кабыл алып коюңуз. Балабыз төрөлгөндө жакшы коюш керек. Ошо атына жараша ошондой болуп өнүгөт. Өнүгүү партиянын аты жакшы. Экинчиден, өнүгүү бүгүн эмне кылып атат? Өнүгүү бүгүн фермерлерге жардам берип атат. Өнүгүү бүгүн дыйкандарга жардам берип атат. Өнүгүү БСРди тазалап атат. Өнүгүү жол салып атат. Өнүгүү таза суу чыгарып атат. Өнүгүү детсадтарга салым кошуп атат. Мына ошодон кийин талас өлүдө мына өнүгүүнү бүт колдоп атышат. Программабызда дагы ушул биримдикти, интимакчылыкты, достчулукту сактайлы деген биз программабызда ушундай бир угандар немелерибиз бар. Жолугушууга кары жашы дебей агылып келип партиянын ар бир айткан сөзүнө баа берип, аз да болсо жашоого болгон үмүт пайда болду. Анткени Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан бери баардык баалуулугун жоготуп, ар кимдин көзүн карап, кредитке байланып калган. Ишке келсек, иш орunu жок. Себеби 60-70ке чыккан агаларыбыз келечек жаштардыкы, жаштар келсин деп коюп өздөрү ордун бергиси келбей отурат. Туурабы? Мындай учурда Өнүгүү прогресс байлыкты жерден издеп, нанды жериштетүү менен табаларын жар салып, өлкөдө айыл чарбасынын дараметин көтөрдү. Натыйжада эл бакытты сыртта же бирөөдөн эмес, кенедей болгон жерден табуунун жолун үйрөндү. Мына врачта, мугалимде, милицияда, пенсионерлерде бардыгында үлүш жери бар. Мына ошо бардыгында үлүш жери болгондуктан байланыштуу, ошол жерден алар пайда табышат деп, мына биз аракет жасадык, мүмкүнчүлүк кылып бердик, урматтуу туугандар. Ошентип баш аягы 5 сааттан ашыкка созулган жолугушуу аксакалдардын ак батасы менен жыйынтыкталды. Амин. Аллах.